Эмнеге буга чейинки тиги президенттердин жүрөгү жок беле? Темеси жок беле чече турган? Эмне мына Атамбаевдин арстандай болгон жүрөгү бар да. Аны баарыбыз билебиз да. Атамбаевдин арстандай болгон жүрөгү бар. Атамбаев керек болсо Путинге момундай бет маңдай отуруп алып, тарыхта бир президент айта албаган сөздү Путиндин бетине айткан учурлары бар. Жаңылыкка чыкпаган, мен билген учурлар бар. Бетке айткан учурлар бар. Анын жүрөгү ополтодой болчу, бирок эмнеге бул маселени чечкен жок? Себеби жөн эле могул жерде ылдый жакта ушу өзүбүздүн арабыздагы эле ушу популисттер чыгып туруп, Атамбаев кыргыз жерин тажиктерге сатып атат деп кыйкырып өкүрүп туруп, менин өпкөмдү үзүктү билигимди алып коет деген үчүн эле. Бакиевдики деле ошондой. Эмне тиги силер жакшы көргөн Мадумаров эмне жанагы төрт көчөдө тиги келишимди протоколго келишимди отпойбу? Ошону түзгөндө эмне силер жакшы көргөн Мадумаров эмне тиги тажикке жерди сатайын деп ойлоду дейсиңби? Жок, ал деле чечейин деген барып ал деле чечейин деген. Протоколго кол коюп алып бул жерге келсе, парламент чечтирбей койгон аны. Парламенттен ушу Айжигитовке окшогондор чечтирбей койгон. Азыр бизде 34 жылда биринчи жолу кыргыз-тажик чегарасын чечире турган бир шанс бар. 34 жылда бир келди кыргызга. 34 жылда бир келди. Ошол шанс, ошентип чечип, чегараны аныктап алып мындай тып-тыйпыл болуп, кичине тынччылыкта жашай турган. Ушул экөө эр экен. Баарына түкүрдү. Бул эки нерсе менен эле болушу ыктымал болчу. Мындай күчтүү вертикаль бийликтин вертикалын түзүп туруп, анан элдин жанагы ушу Айжигитовдорго окшогондордун оюна карабай туруп барып кол коюп чечип ала турганга мындай алы келген гана бийлик кыла алмак да. Азыркы бийлик ошол эки алы келип кыла алды. Эл жаман көрсө дагы бирок күчкө салып туруп дагы ушу чечип салалычы. Ушул жерде чечип салалычы. Канча могуга чейин канча адам кырылды, канча кан төгүлдү, кел чечип салалык. Азыр бизди жаман көрсө дагы, бизди ит, куш десе дагы чечип салалычы деп чечип атышат. Азыр колдош керек. Ушул иш боюнча чынында эле колдош керек.